эркектин бактылуулугу эмнеде айтайынбы? Чын айтайынбы? Мен ушул мырза үчүн өзгөрүп өсүшүм керек. Мен ушул мырзанын сүйүүсү үчүн, үй бүлөмдү сакташ үчүн, билбейм, ушул мырза менен чогуу болуш үчүн мен ушул мырзаны түшүнүшүм керек. Мен ушул мырзага мотивация беришим керек, мен ушул мырзага поддержка беришим керек, колдоо көрсөтүшүм керек. Мен ушул мырзанын жашоосун менин өзгөрүүм аркылуу өзгөртүшүм керек деген айым болсо жаныңарда, силер өзүңөр бактылуу сезесиңер. Анткени биз аялдар эмоционалдуубуз. Биз эмоцияны чыгарып эле жүрөбүз да. Кээде эмоцияны кармап албайбыз. Силер наоборот, эмоцияңарды чыгара албайсыңар. Силер өзүңөр керек болсо ишенбейсиңер. Өзүңөр калп айтасыңар. Өзүңөрдөн өзүңөр жашырасыңар. Силердин ичиндеги кичинекей назик, жоош, сезимтал кичинекей баланы сыртка чыгаргыңар келбейт. Ошондон улам депрессия болосуңар. Ошондон эркектик дилемма деген феномен пайда болот. Эркектик дилемма бир адамда, бир эркекте айгыр жана кичинекей бала жашаган. Экөө бири-бирин түшүнбөйт, экөө бири-бири менен тил табышпайт. Только аял ошол сезимдерди ачып, только аял чыныгы дос болуп, только аял чыныгы колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Ошол эркектик дилеммадан силерди же психотерапевт алып чыгыш керек, же өзүңөр аябай көп окуп, жетилип, психоэмоционалдуу жетилип, бирок өтө оор бул нерсеге жетиш. Же чын эле психотерапевтке барып, көп сеанс алып, бул дагы биздин кыргыздын мырзаларына почти нереально. Же жаныңардагы аялды силер үчүн аракет кылып, өзгөрүп, силерди түшүнүп, өзүн түшүнүп, тырмышкан аялды тарбиялашыңар керек. Мен ошону түшүндүм. Көп ойлондум, бирок ошону түшүндүм.